Быйыл Чүй облусунда 30дан ашык өндүрүш ишкана ишке кирет. Анын 5-өө Ала Мүдүн районунда ачылмакчы. Ишке кире турган ишканалардын бири Лейлин айылындагы тигүү цехи. Келечекте бул жерде аялдардын кийимдери тигилмекчи. Ошондой эле ишкана ишке кире турган болсо 300дөн ашык адам туруктуу жумуш орду менен камсыз болмокчу. Ушул тапта 2 кабаттуу имаратта оңдоп түзөө жумуштары жүрүүдө. Жумушчулар 3000 чарчы метр аянтта түзгөн имараттын дуалы менен чатырын гана калтырып, калганын баарын кырып, кайра жаңылап чыгышууда. 15 жумушчу терезелерди салып, дуалдарга шпаклевка тартып жатышат. Бул иштер аяктаган соң сырткы жумуштары башталат. Ушундай эле ремонт иштери 150 орунга ылайыкталган жатаканада дагы жүрүүдө. Курулуш иштери айдын башында башталган, апрель айынын башында. Азыркы убакта имараттын ишти оңоп түзөө жумуштары жүрүп жатат. Коммуникациялар өткөрүлүп жатат, жылууландыруу, суу түтүктөрү тартылып жатат азыркы убакта. Буюрса бир 2 айдын ичинде бүтөбүз деп максат коюп атабыз. Тигүү цехинде жергиликтүү ишкер $2 миллион инвестиция салууда, мунун жарымын Кыргыз-Азербайжан өнүктүрүү фонду каржылоодо. Ремонт иштери август айында аяктап, кызыл тасмасын кесүү мерчемделүүдө. Цехте жылына 1 миллион штук продукция өндүрүлмөкчү. Даяр кийимдер Россияга экспорттолуп, мындан тышкары электрондук соода аянтчалары аркылуу сатуу көздөлүүдө. Ишкер тигүү цехин Ленин айылында ачуусу дагы жөн жерден эмес. Анткени чөлкөмдөгү кыз келиндер шаарга барып келип эмгектенишкендиктен аларды айылында эле иштетүүнү көздөөдө. Мындан тышкары сырттан дагы жумушчуларды тартуу жагы каралууда. Себеби 4 жылдан бери жеңил өнөр жай менен алектенип келе жаткан Азамат Жакупов үчүн жумушчулардын жетишпестиги негизги көйгөйлөрүнүн бири. Бул жерде эми биз уже баягы иштеп жүргөн цех болгондуктан стабилдүү зарплата болот, зарплаталар да конкурентный болот. Биз өзүбүз бул шаар ичинде иштеп жүрдүк элек. Биз бардыгын билебиз, стабилдүү работа болот. Бул жерге намазкана каралган, столовый каралган, тамак аш жасап берип уже поварлорубуз бар, анын баары каралган, плюс ошо жатакана каралган да. Тигүү цехи быйыл ишке кире турчу 128 ишкананын бири. Мындан улам мамлекеттин ар тараптан колдоолор көрсөтүлүп, салыктык жактан жеңилдиктер берилүүдө. Белгилей кетсек, өлкөдө өндүрүштүн санынын көбөйүшү, салыктык кирешелердин көлөмү жогорулап, калктын социалдык абалынын жакшырышына, мамлекеттин экономикасынын өсүшүнө шарт түзөт. Бизге жардамы баягы биз азыр налогтар, салык тарабынан дагы биз жанагы биздин 27-жылга чейин бизге жеңилдик берген. Чоң өнөр жай компанияларга жеңилдик берип, биз азыр салыкчы тарабынан да жакшы төлөйбүз, мындай аз төлөйбүз. Эми бардык шарттар азыр түзүлгөн да, ачык айтканда. 128 ишкананын ичинде тизмесинин ичинде бул основном жанагы тоо кен тармакта, жеңил өнөр жай тармакта курулуш материалдар чыгарткан мекемелер болот, тамак аш өнөр жайдагы мекемелер, унаа курулуш, фармацевтика жана соода логистикалык ишканалар. Андан тышкары биз 2-3 бизде план боюнча 2-3 химикалык заттар чыгарткан ишкана бар. Өлкөдөгү өнөр жай секторун өнүктүрүү жана жаңы жумушчу орундарын түзүүгө министрлик кабинети тарабынан артыкчылык берилип келет. Бул жылы жаңы ишканаларды ачууга $1 миллиард 700 миллион инвестиция тартылат деп пландалууда. Мунун аркасында 15 миңден кем эмес жумушчу орундары пайда болмокчу. Дүйшөн Шаршенбеков, Элдар Анарбеков, ЛТР, Чүй облусу.